Астанадагы инновациялардын эл аралык сынагында Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдын студенттери айыл чарба тармагындагы санариптик чечимдерди, агро өнөр жай жана туризмди өнүктүрүү үчүн алдыңкы технологияларды, биология жана башка илимдер жаатындагы ноу-хауну көрсөтүштү. Бул Борбордук Азиялык этап. Сынактын финалы Кытайда өтөт. Кытай Эл Республикасынын өкмөтү 10 жылдан бери жаштар арасында мындай мелдештерди уюштуруп келет. Салт боюнча жеңүүчүлөр долбоорлорун ийгиликтүү ишке киргизүү жана рынокко чыгаруу үчүн ар тараптуу колдоо алышат. Сынактын алкагында Казак агро-техникалык изилдөө университетинин дубалында Кытай Борбордук Азия жаштар лагери уюштурулган. Бир аянтчага 100дөн ашуун жаш илимпоздорду бириктирди. Иш-чаралар келерки аптада Астанада өтө турган Борбор Азия Кытай саммитинин алкагында өтүп жатат. Это международный конкурс, это проходит здесь у нас в университете полуфинал, а финал будет проходить в Казахском агротехникуму. Биздин студенттер стартаптарды татыктуу көрсөтө алышат, чыгып сүйлөй алышат, көрө алышат. Экинчиден, Кытай студенттери жана Азия студенттери менен кандайдыр бир кызматташуу, өз ара аракеттенүү болот. Мындан ары биздин стартаптар эл аралык рынокко чыгат деп үмүттөнөбүз. Биз Кытай жана башка өлкөлөр менен эл аралык жигердүү кызматташуудабыз. Мисалы, Кытай менен биздин биргелешкен Казакстан-Кытай лабораториябыз бар. Международное сотрудничество с Китаем, с другими странами. Например, с Китаем у нас есть казахстанско-китайская лаборатория.